Çocuklar bizi çakırılan imanlar gelişti. Aslında yine yerlikti Kengeçtin deputatları da tolumen gelişti. Bir gana Abdümanap kızı Akılay gelmeyece de tazı bir artık gelecekti. Biz işi düşürsek. Aşağıda yine bugünkü toluk geldi. Buna Akılay deyip kaldı. Bir sıra tıştan alıp uyuşturucu işlerini başlayarsak özgürler bilesizler. Bilinçli uyuşturucu siyasının yaş kuralı boyunca ulu deputat Alpara. Çocuklar bizden 31 sandık kuramda aylık izleyen ulu yaş kuralı boyunca deputatımız bu Zinece'yiz. Emese Zinece'ye söz versek. Hurmatlı депутаттар, Каракулча айылдык кеңешинин биринчи уюштуруу сессиясынын жыйналышына айылдык кеңештин 31 депутатынан баардыгы бүгүн толук катышып отурат. Ошондой эле бүгүнкү жыйналышка Каракулча райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Кумантаев Нуралы Шакенович, Кыргыз Республикасынын БШК Өзгөн жана Каракулча райондорунун өкүлү Сулайманов Нурмамат Сулайманович, Каракулча АШКнын төрайымы Ильясова Бегайма Масалиевна, Каракулча айылдык кеңешинин 6-чы чакырылышынын төрагасы Саипов Бакыт Саипович, Каракулча айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Бакыт Жээнбеков жана айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери жана массалык маалымат каражаттары катышууда. Урматтуу депутаттар, азыркы сөз Каракулча райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Кумантаев Нуралы Шакеновичке сөз берилет. Бир окуп сүйлөй берели. Биринчиден, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, мен сизден кечирим сурайм. Жолдо келатканда ушу сиз шайлаган шайлоочулар кармап калып, анан араң сиз шайлаган ишенген адамдар күтүп атат деп анан араң күтүп да. Ошон үчүн бир аз кармап калдым, кечирим сурайм. Бул биринчи маселе. Экинчи айтарым эми бүгүн Каракулча айылдык кеңешинин турмушундагы чоң окуя. Саясий окуя десек болот, кубанычтуу окуя. Анткени мына өзүбүздүн жакында шайлоо өттү. Жергиликтүү кеңешке. Эл ишенимдеп мына силерди шайлады. 31 депутат деген бул чоң күч, чоң ишеним. Каракулча айыл аймагынын калкы силердин шайлоочулар, электорат силерге ишеним менен карап, үмүт артып отурат. Булар эмне кылып берер экен? Кантип айылдык аймактын экономикасын, элдин турмуш шартын жакшыртууга салым кошолор экен. Калыс бололор экен. Биздин көйгөйдү чечип, колго кол, бутка бут бололор экен деген үмүт менен отурат. Мен терең ишенимде мына сиздер бардыңыздар. Билиңер дагы чын негизинде билбейм. Буюрса чоң иштесек, анын өзүнүн жолу бар, бөлүп насып деген бар деп айтканда, тактыр деген бар, чоң иштей турган болсок, анан чоң жаран акылдашып, кеңешип, кимдин ким экенин биле турган мезгил алдыда. Ошон үчүн баарыңарды биринчи иретте менин каалоо тилегим, ушу силерге ак жооп, ийгилик, бекем соолукка алып келмекчимин. Өткөн мезгилде, жооптуу мезгилде жашаган бир вазифа туш келип атат, ошого бир татыктуу болуп, жашаган элек сатып берет болгон. Ийгилик болсун, аманчылык болсун, кароо сөз. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын БШК Өзгөн жана Каракулча райондорунун өкүлү Сулайманов Нурмамат Сулаймановичке берилет. Салам алейкум, урматтуу бүгүнкү уюштуу сессиянын катышуучулары. Бардыгыңыздарга маалым президентибиздин указы менен 11 апрелде айылдык кеңештерге жана шаардык кеңештерге шайлоо болуп өтүп жаткандар.
Ошонун негизинде Каракылжада дагы 11-нде шайлоо болуп өттү. 25 апрелге чейин аймактык шайлоо комиссиялары керектүү документтерин ырастап 25-нде БШКга барып тапшырып, БШК борбордук шайлоо комиссиясы 25 апрель күнү 427 токтому менен Каракылжа районундагы бүт айылдык кеңештердеги шайлоо болуп өттү деп өзүнүн токтому менен бекиткен. Анын негизинде 7 май күнү Эркин Тоо газетасына жана борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына киргизилген. Андан кийин 10 май күнү аймактык шайлоо комиссиясы өткөн депутаттарды өттү деп катталсын жана ылайыктуу төш белги жана мандаттар тапшырылсын деп өзүнүн чечимин чыгарган тургундар. Ошондуктан сиздер 10 майдан баштап мыйзам ченемдүү депутат болуп эсептелесиздер. Ошону менен сиздерди куттуктап коюуга уруксат этесиздер. Менин эми ушул жерге бүгүн сиздердин акимиңиздер Нуралы Шакенович өзү келип сиздерди куттуктап коеюн деп атайы келиптир. Ошондуктан мандат тапшырууну ушул акимиңиздерге сунуштасак, ал эми төш белгини ушул аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Бегайым Мамасалиева тагып койсо тургундар. Анда баштайлы. Мурун 1-ден 2-ден бардык эле айылдык кеңештерде эң көп болсо 4 депутат болчу. Туурабы? Жок, 12. Ошондуктан биз дагы ошол мыйзамды сыйлап, бүгүн мандаттарды ушул айымдардан баштайлы дедик. Сасыкулова Зыйнат.
kızı Nazgül. Kızı Akılay. Sarkışan Kulak Tayyip. Vahimbe Tımıyor. Aybek. Hakimoğlu Hasan. Rüstem Saydalı.
Сарыбай. Maksudum suyunduk. Durdane uğru, görüşmek. Mandatlar, göç belgiler, kut olsun. En başkısı Kuday Taala sizlerge den soğukluk versin. Yüklörlük, örgütleşçilik, barçılık, tokçuluk versin. El için hizmet kılam dep geldinizler, şu el için hizmet kılınızlar. Azırkı söz Karagülce Aşka Müdürayımı İlyasova Begay Musalim'na verildi. Sanastarı Karagülce Rayonduk Memleketlik Administrasiyasının başçısı Maktar Raul Şakenoviç, Karagülce Ayıldıq Kengeşinin 7. çakılışının deputattары жана жергиликтүү катышуучулары. Бүгүнкү мандат тапшыруу аземи менен ушул жерде мандат алган депутаттарды куттуктап келет элем. Не демекчимин, сиздерди ушу элдер ишенип, элдин жолун аркалап келет деп шайлаган. Сиздер ушул элдин ишеничин актап, иштеп бересиздер деген үмүттөмүн. Билем, бул айылдык кеңешинде айлык акы жок, бирок ошонсо дагы ошого да карабастан элдин жүгүн аркалап беребиз деп ошончонун арасынан сиздер ушу тандалып чыктыңыздар. Жана ушу сиздерге тагылган төш белги жөндөн тагылбай, ошончо элдин арасынан өзгөчөлөнүп, элге үлгү боло турган болуп чыгарылган, ошону тагып, ошо элге үлгүлүү, элдин жүгүн аркалаган, ошо эл үчүн иштеп берген, элдин үмүтүн актаган депутаттардан болушуңарды тилейм.
Барыңыздарга рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, үй-бүлөңүздөргө тынччылык, ошо уюшкандыкта, биримдикте, ынтымакта иш алып барсаңыздар, жакшы иштерди алып барасыздар деген үмүттөмүн. Азыркы сөз Каралжа айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Жээнбеков Бакыт Эрмаматовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, саламатсызбы, урматтуу Нуралы Шакенович, саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, урматтуу депутаттар, сиздерди ушул мандат алышыңыздар менен айыл өкмөттүн атынан жана өзүм жеке өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Өзүңүздөр билесиздер, Каралжа айыл өкмөтү биздин районубуздун өзгөчүсү десек болот. Биздин Каралжа айыл өкмөтү кандай болсо, ушу районубуздагы ошолой болот деп билебиз баарыбыз. Анан ушу биздин ушу чакырылыштагы жаңы шайланган депутаттар курамы боюнча азыр байкап отурсак абдан жакшы деген ниетте болуп турам. Себеби биздин мына кыздар көп шайланып келди. Буга чейин иштеген биздин депутаттар дагы арабызда булар шайлангандар, анан жаштар. Кудай кааласа сиздер менен биргеликте ушул биздин Каралжа айыл өкмөтүнүн жүзүн жакшы деңгээлге чыгарабыз деген ниетибиз бар. Ынтымакта сиздер менен ушу иштешебиз. Ден соолук каалайм сиздерге. Үй-бүлөлүк бакыт, иштериңизде ийгилик болсун. Азыркы сөз Каралжа айылдык кеңешинин 6-чы чакырылышынын төрагасы Саипов Бакыт Саиповичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу президент, урматтуу депутаттар, жана чоосун катышуулары. Бүгүнкү күн жакшы күндө биздин айыл өкмөт үчүн байрам деп койсок болот. Себеби биздин ишенген, биздин жүгүбүздү тарта турган, биздин маселебизди чече турган жакшынакай агай эжекелерибиз, ийни карындаштарыбыз бүгүн ушул жерде келип, мына төш белги алып, мандатка ээ болуп отурушат. Бул иши ушул ишти актайт деп элибиздин ишенген уул кыздар отурат деп ишенем. Баарыңыздарды мандатыңыздар болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун, ден соолукта болду, ар дайым ушул ачык асмандын үстүндө күлүп жайнап элдин астында жүрө беришиңизди каалайм. Мен бул нерсени айтып аткан себеби сиздерди бүгүн мурда бир коллектив болсо, бүгүн дагы бир коллективди таап отурасыңар. Тапкыласы ушу биримдикте болуңуздар. Ар бириңиздер мына жерде акыл эстүүлөр эле келди деп эсептейм. Көрүп турасыңар, баарыңар жетекчи кызматтарда, баарыңар ал жерде эл башында жүргөн адамдарсыңар. Мына жерде 90% баарыңар тааныткен. Ушул нерсени урушпай, чатакташпай, жөн гана бул депутаттык деген нерсе коллективный. Көпчүлүк каяка тогуш берсе, ошол нерсе чечилет. Анан бирөөңөрдүн оюңарды бирөөңөр терселебей, баарыңарды бирдей угуп, бирдей жакшы жакка чечишиңерге мен тилектешмин да. Ушул нерсе сиздерге көптөн көп каалап кетем. Бир мезгил болгон айылдык кеңешке мына жерде көпчүлүгүңөр билсеңер керек, депутаттыкка кандидат таппайт элек. Айылдык кеңешке депутат болуп деп үйүнөн сүйлөп келип, айылдык кеңешке койдурган мезгилдер да болгон. Бүгүнкү мезгилде мына жакшынакай биздин алдыда карап отурсак, мына жерде жетекчи директорлорубуз отурат, жетекчи кызматта иштегендерибиз отурат, областта аудит болуп иштеген агабыз отурат. Ушулар келип айылдык кеңешке депутат болуп талапкер болгону бул элдин уже сүйүнүчү, элдин уже бактысы. Кудай кааласа көч барып түзөлөт дейт. Кудай кааласа силер түзөйсүңөр деп ишенем. Баарыңыздарга да бир жолу ийгилик, аманчылык, бактылуу болуңуздар. Эч качан да ушул Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Борбордук иштер комиссиясынын 25 апрелиндеги 2021 жылдагы номер 127 санлуу токтому менен Каралжа айылдык кеңешинин 7-чи чакырылышынын депутаттары мандатка ээ болушу менен мен чын жүрөктөн куттуктайм.
биринчиден бекен ден соолук, ишиңиздерде ийгилик, ал эми депутаттык иште ийгилик каалайм. Ар дайым сиздерди араңыздарда жакшы адамдар коштоп жүрсүн, жакшы сөздөр, ниетиңиздер түз болсун, дилиңиздер таза болсун, адамдык сапатыңыздар, аброюңуздар бийик болсун. Ушул жогоруда айтылган куттуктоо сөздөрдө аябай жакшы сөздөр айтылды. Ынтымак бололу, жакшы ишти ушу эл шайлады, эл үчүн иштеп берели деген сөздү айткым келет. Дагы бир ирет бар болуңуздар, аман болуңуздар, барыңыздарга ийгилик. Анда эмесе бұл жаңы шайланған бәрі шайлаушыларды таппай соғылам. Болот. Анда мен де шайлаушымын. Bir minut vakit ver. Анда эмесе сөздү Айтпасам беремін. Шадыбек агайга беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу менин инилерим, карындаштарым, айрымдарыңыздарым. Сүрдөп атам силерди. 11-не чейин абдан ушундай маанайына жумшак көрүнүп, бүгүн сүрдүү көрүнүп калсыңар. Ушул сүрдүү көрүнүп, элдин ишенген адамдары болуп, чоң милдетти мойнуңарга алышыңар менен дайым. Бул жолку шайлоо бардык жерде алдаранча башкараак маанайда өттү. Башкараак маанайда өттү. Арабызга мына кыздар көп кошулду. Башка айыл кеңештерине караганда силерде мына 12 кыз отурат. Бул деген абдан жакшы. Кыздардын мамлекеттик иште дагы парламентте, биздин мини парламентте аралашып, көбүрөөк аралашып турганы жакшы. Мен азыр бир деген байкадым. Значокто тагып атканда кол чабууларда бирделик бирде төмөн болот. Жигиттерге чап кол такканда зал жабылып кетсе, кыздарға келгенде басаңда чыгып. Эй жигиттер, мен силердин өтүнөм. Кийин добуш бергенде дагы анан кийин ушундай болуп калып жүрбөсүн. Кыздарды мнениесин сыйлап угуп койдулар. Булар дайыма туура кеңеш берет. Өзүңөр билесиңер. Үйдө баарыбыз эле апабызды, анан келинчегибизди угуп калабыз да, унчукпай калабыз. Эмне үчүн? Анын эң башкы себеби алар эң керектүүнү туура сунушту, туура маселени айтат. Ошону эске алгыла. Анын большинство, меньшинство болгондон кийин булар бир куштаган басмы? А кыздарга кааларым смелый депутаттардан болгула. Анан баарыңарга айта турган бир кеп, мүмкүнчүлүктөрдү майдалап бөлбөңүлөр. Бул айыл кеңешинде көп проблемалар бар. Ошолорду болгон мүмкүнчүлүк деген каражат силер билесиңер. Майда максаттарга бөлбөстөн чоң кеңештир. Чоң эң зарылдарга биринчи бөлүшүп. Ушундай деген компромисске келишишке келди. Баарыңарга ден соолук, эл сыйлап турган депутаттар болгула, ишиңер илгери жүрсүн. Кыралгы айылдык кеңешинин биринчи уюштуруу сессиясынын жыйналышын ачууга кворум бар, урматтуу депутаттар. Анткени бардык 31 депутаттан 31-ден бүгүн катышып отурат. Жыйналышты ачуу боюнча кимде кандай сунуш бар? Ачылсынбы? Ачылсын деген өзүңөрдүн атыңарды айтпасаңар да? Şeylerle birinci may ayırış şaskasından. Azıcık açılışta deputatlar özüz alparsak mı? Jalpa alpara düşünüyorum. Азыр
Бул эмени биринчи сессияны уюштура берсин улуу депутат алып барат. Жок, төраға маселе эмес, бул жерде депутаттардан сырткатка конокторду накыл этилди. Алып барабызбы дейт, депутаттарды өзүбүз алып барабыз, ошол маселени коёбу. Менимче чогуу алып барабыз. Рас бул жакта акимияттан катышып аткан деген. Өзү мындайда. АКМден катышып аткан деген. Болсам өзүнүн тартиби бар. Эми мындайда, урматтуу депутаттар, биз сиздерге мандатыңыздарды тапшырып, анан куттук айтып коелу эле келдик. Негизи депутаттар сессияны өзүңүздөр алып барасыздар. Анан эгерде макул болсоңуздар, ушул сессияңыздарга катышып отурсак, мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Анан жок, өзүбүз алып барабыз, өзүбүз бардык регламентти же болбосо бардык тартибин билебиз десеңер, анда бизге уруксат берсеңиздер, биз бара беребиз дейм. Биз сиздерди ушу мандат тапшырып куттуктайлы деп келди. Урматтуу аким дагы ошо атайын ушу сиздердин төш белгиңиздер, мандаттар менен мыйзам чегинде депутат болушуңар менен куттуктап коелу деп келдик. Анан эгерде уруксат берсеңер, ким төрага шайланса, аны да куттуктап кетсек болот дегендер. Болот. Бул жерде урматтуу депутаттар, биздин миссиячыны бүттү. Bundan sonra duraydı. Sizler bizde özümüzden bölmöylü. Biz sizler bölmöylü. Bizden maksat, dilek, niyet bir. Biz misyonu atkardık. Mandat kapşırdık, tutukladık. Sizler azıktı vaktan başlap толық қанду айды кеңештен чакырышын депутаттар бир жагы. Ал эми алып баруу боюнча катайын мыйзамдын талабы бар. Ошондо депутаттардын ичинен эң жашы жогорку депутат, жаш жогорку депутат алып барса болот деген норма бар. Бул эжекебиз ошончо алып барып атат. Ал эми төраганы шайлоо келгенде, төраганы шайлап алгандан кийин ал төрага, жакшан төрага келип отурат, булантат. Ушундай тартип. Эми мындайда бир чети мен түшүнөм силерден, жаңыдан келип атасыздар. Регламентти эми азыр бекитесиңер, ал таанышыңыз болушу мүмкүн. Мыйзамдын жанагындай тиешелүү нормалары балким окусаңарда аттап кеткен болушуңар мүмкүн. Бара-бара көч түзөлөт, ордуна келет, баарын сен жаттап аласыңар, билесиңер. Ошон үчүн азырынча кичине бир оош-кыш болуп кетпесин, турмуш болуп калбасын дегенде ниетте биз катышып отурган аштык болбойт. Биз силерге киришпейбиз. Мисалы үчүн деге турмуш башты же болсо бакытты же мени төрага шайлоо деп айтпайбыз. Окуубузда жок, андай болбойт. Биз болгону калыстык иретинде, байкоо иретинде катышып отурабыз да, ошо эске алып коебуз. Урматтуу депутаттар, түшүнүктүү эле болсо эле, демек бул жак бизге байкоочу катары отурса болот экен. Макулсуздарбы? Азыр сиз Сайдалдын добушун боло салын. Добушту кыймандар чыксын деп атпайбы. Добушка салып коюн, добуш менен чечип коюн. Эми мындай, тартип боюнча жана айткан туура эле. Бирөө эми как президенттин өкүлү, ишкан өкүлү катары сиздер калсаңыздар болот. Анан калганына өзүңүз жанагындай болбосаңыз болот да. Мен ойлойм. Туура эле. Калганда туура түшүнүздөр да. Урматтуу депутаттар, анда эмесе мен добушка коем. Кимде-ким ушул коноктор калып, катышып берсин деген депутаттар кол көтөрүңүздөрдү суранам. Так. Эсептегендер. Каршы калыс. Каршылар. Калыс. Жок, анда эмесе, демек бул өкүлчүлүк биздин сессияга катышууга укугу бар экен. Көпчүлүк добуш менен. Синаде сиз азыр маселени дагы туура оңдоп коюң.
Ekінші мәселесі. Sunuştu. Kalkan katışçılar çıkıp geçsin деген söz oldu da. Doğru mu? Екіншісін болғысы көріп қойыңыз. Мейланда да добышта бұл. Қалған қатысушылар ұшу сессиядан шығып кетсін дегендер добыш беріңіздер. Добыш беріңіздер. Tursun degende bolmadı. Da, okuduğumuzda Oldu öptü amca. 5, 6, 7, Herkes hep böyle 13, 14, 16, 17. 17. Maziyeti oldu. Так, андан бесе 17 doğuş oldu esepledik. Demek çıkıp geçsin degender. Karşı. Kalganda? Bunda жасаңыздар енді кейін президент түседі да. Шығып кетсін деген емін өтелі болып. O da ona. Tartışmasın деген де. Tartışmasın деген. Жоқ, ошол сөзді тура қойыңыз, азыр бізде неудобный болып қалабыз. Шығып кетсін деген бұл үйге келген адам ит қақты болып қалады екен да. Анан эми мына маселени депутаттар өзү карасын, экинчи маселени деген мындай маселе коюңчу. Шығып кетсин болуп, кичине коноктор неудобный болуп. Hazır seni sorunca buna iyice bilinç oluyor da sesler çıkıyor. Hazır gelgen administrasiyadan gelgen, şayloo komissiyasından gelgen öküldör kalsın degen oldu çeçimini biz kol götürüp berdik öttü. Ekinci mesele bu deputatlarını koldup gelgen yerden eşikte çıkıp dursun degen meseleni siz koydunuz. O 17 doğuş böyle öttü. Koldup berdik, tüp de Adrian'da gelgen Hazır döneme situasiyona жаратканда өзү башында өзү биз мыйзамды башташыбыз керек да. Регламентте чыкпашыбыз керек. Регламентте кандай болсо, жашыруун добушко кимдер укуктуу катышкан. Ошол талапты өз негизи коюшубуз керек. Урматтуу катчы, Данияр эке. Сиз өзү бул сиздин милдетиңизге кирет. Siz ошол талапты коюшуңуз, и депутаттар да укуктуу. Анан эми бир эле адам айтып беришке укуктуу эмес, эми жалпы добушка салган азыр күндө мыйзам депутат. Регламентте чыкпайбы? Эме Айбек, азыр биз добуш берип, муну чечип алдык да, эми буга добуш берген менен регламентти биз жокко чыгара албайбыз, ал мыйзамда. Ал кагазда турат колубузда баарыбызда. Айбек регламентти бектересиң да, азыр. Жок, азыр регламент ар бир депутаттын колунда турат. Ал бекитет. Алар окуду. Эме, тартипти сактайлы. Айбек, биз эми акчыл элек даже чекпиз. Туура, сиз айтып атасыз. Биз башынан мыйзам менен башыбыз керек. Башынан мыйзамды сактайбыз. Ошол эле. Мен акча бирөө чип келсин, кирип келсин деп айтканым жок. Просто регламентти карайт да. Добушка коюшуңуз керек, урматтуу. Hazır biz mesela Nur'un demetkende Hasan, tutuklar çemen. Yemin bunlarlar, bala, dige, kimine koyup bir makala var kızça. Bir hızı çoğulmamızda. Aybek'ten kayıp durur. Var mezam senin boş gerek bu bir cevap. İkinci cevap. Hazırlıklı sekundaga Aybek kızsa bizden seyredin müracaat çakışı reglement beklenilek, yemi beklenilek. Hazır size buradaki 6-cı çakılışlı reglamentini işleyişine gerek. Oşağa çeyin. Alemin camilerin beklenen oşağa ötesini. Bravo. Hazır çok nerseni ayıp atarsınız siz. Reglament menen işleyildi. Tura ve makulun. Kaysi reglament menen? Eski menen mi, cağı menen mi?
мындай акыл жасап көрсөңүздөр, логикага таянып. Çok ben koydular. Reglamentte biz kiyinki'de bekistek dediler, murut reglamentte dediler, mizan bir deydi ama bakın. Şunu aytmam gerekiyor. Тура бирдей көчүрөлөрүн көрүп туруп мен коёнду окшош экен көрүп турам. Но бирок экөө эки башын акмет деген эске алып коюш керек да мени. Анан дагы бир нерсе тактап, регламентте силерге тупой берди. Аны өзгөртүү силердин доллар. Регламентти калган өзгөртүп иш керек, өзгөртүп алыш ниетинен силердин боюнда. İnim, sen biz mandatı aldık, videonu ölçürdük abi, çıksan buluttan kartı ölçüsün gereği yok, mandatımızı karttın abi. Natice'den ölçüsü Мындай кылыңыздар, болбойт да. Башталганда эле ката кетип атасыздар. Мен элдин атынан келип атам. Добуш берүү секретна жүрөт. Аны мен тартпайм. Сөзүңөр болсо сыртка чыгып сүйлөшүп кайра кирип добуш бере бериңиздер. Баягытан бери мен чыгара албай атасыздар добуш менен. Болбойт андай. Сен андай шарт коюба, o депутаттын өзү иши, сени калтырап өзү иши. Ой, сени чыгара албай турганчы, мындай да, бер азыр көрүп атасың го. Sen hazır bunun ölçüntüleri mandatı tartkanına geldin mi? Seçiyorsun sen açayın çağırdın. Sen mandat tapşırığına tapşır değil mi? Men elдин атынан келдим. Анда бир токтом чыгарасыздар, регламент чыгарасыздар, добуш берип мени чыгарып ийиңиздер. Телевидениеге чыгарсаң, не топ? Hasan bolba sal. Колго салыңыздар, болду. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Барыңыздар биринчиден Кытай мандат болушуңуздар менен. Урматтуу депутаттар, эми башталганда эле мындай талаш тартыштын кереги жок. Бардык нерсени акылга алчак менен чечели. Сунуш түшүп атабы төрагалык кылуучу добушка коюп, колдоп тапса чыгат. Эч ким эмес. Таппай калса калат. Ошону эле сунушка коюп. Так, болдубу? Же дагы сөздөр барбы? Анда биз урматтуу депутаттар Карагылжа айылдык кеңешинин биринчи уюштуруу сессиясынын жыйналышынын ачууга форум бар. Жыйналыштын ачуу боюнча кимде кандай сунуш бар? Добушка коюп койгонуна. Ачылсынбы? Ачылсын деген депутаттар кол көтөрүп коюңуздар. Демек бир добуштан ачылсын деп кабыл алды. Урматтуу депутаттар, анда Карагылжа айылдык кеңешинин биринчи уюштуруу сессиясынын жыйналышын ачуу үчүн добушка коем. Ачылсын деген депутаттар добуш берип коесуздар. Ачылсын бардыңыздар, бир добуштан каршы калыш жок. Демек бир добуштан колдоого ээ болду. Карагылжа айылдык кеңешинин биринчи уюштуруу сессиясынын жыйналышын ачык деп жарыялайм. Урматтуу депутаттар, сессиянын жыйынын күн тартибин жана иштөө тартибин бекитип алсак, айылдык кеңештин биринчи уюштуруу сессиясынын жыйналышынын кароосунда төмөнкү маселелер сунуш кылынат. Биринчи маселе Карагылжа айылдык кеңешинин регламентин бекитүү жөнүндө маалымат берүүчү айылдык кеңештин катчысы Данияр Кадыров. Экинчи Siz kişine bir canı olup adashıp ketip atsa, Hasan Akay'ın sonuç kolga salınmay kaldı da. Şunu çeçi olmaydı. Sonuç oldu, kolga salınmay açıldı. Buna simindi. Şunu çeçi koyalım. Урматтуу депутаттар, эмнеге мындай жолго барып атасыздар? Мен сиздерге тоскоол болбойм же буга чейин бирдеке болдубу? Добуш бериңиздер, жашыруун. Мен тоскоол болбойм сиздерге.
Эми элдин атынан келип атам. Менен башка ким бар? Эми урматтуу депутаттар, ушул жыйналышка массалык маалымат каражат катышсын деген депутаттар кол көтөрүңүз. Катышпасын деген депутаттар кол көтөрүңүз. Каршы калса көпчүлүк добуш менен демек бул жак тартпасын деген сунуш түшүп атат. Канча 7 добуш мененби? Биринчи катышпасын деген добуш көп болду эми. Эми 16дан нары деген бул жерде иштебейби? Жарымдан көбү. Камераны тартып ал. Давай сен чык, бул жерде мыйзамга бул жерде сага каршылык эч ким жок. Бул жер регламентпен иш алып баралы. Бизге камера керек болгон болсо атайын чакыра турган, сен менен байланыша тургандагы бизде маселе болгон да. Сени чакырып атайын сессияга ачык айкын баарын тарттырабыз. Бул жерде азыр Даниярка шайлоо тайын этеби? Төрөган шайлоо. Сейдалы мен эми барып турбайм да. Арабайм го шайлоо атканда. Сен мына жерде мыйзамга шайлоо өтүп жатканда сен атайын чакырып максат каражаттар катышпайт. Ошон үчүн пожалуйста. Мына жакта көпчүлүк добуш менен катышпасын деген добуш болду. Мыйзамда бар да, бул сессия жалпы добуш менен өтөт дегенчи. Жашырын добуш. Анан бул жерде кайчы пикирлер болуп калды. Анча саташат. Бул кара кулжанын ауыр ойуна тийип калышы мүмкүн. Эми деңгээлибиз бар, ар кимибиздин өзүбүзчө. Мисалы, келгибиз жашпыз, келгибиз түшүнбөйбүз, келгибиз турмес кылып коебуз, көйгүбүз ачык добуш берип коюшубуз мүмкүн. Сыртка чыкпаш керек. Өзү мыйзам боюнча бул секрет өтүш керек. Анан эми камеранын негизгиси добушка коюштун кажети жок мыйзам боюнча. Тарт газета келсин, чыгарсын. Биз кайсы мезгилде удостоверениябызды, значогубузду алганда куттуктоо сөздөр чыксын, алганы бизге жабык болгону туура деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, анда биз мына чечилди добуш, берилбеди тууралуу. Демек камера бул жерде кереги жок. Чыксын демек. Балам. Болду, сыйлайм. Деген тартпа. Бул көпчүлүк депутаттардын добушу менен кабыл алынып атат.